Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар. Бүгүн Асель Матиева Карбековна ким деген сурооңузга жооп аласыз. Анда эмесе мен өзүмдү тааныштырсам, 35 жаштамын. Бир уул, эки кыздын апасы, сүйүктүү жар, ырчы, комузчу, алып баруучу журналист. 2 жылдан бери онлайн аркылуу комуз үйрөнсө болот деген уран менен ар бир үйдө комуз илинип, комуз үнү жаңырсын деп жакшы ниет кылып ушул 2 жылдан бери 3000ден ашык айымга комуз менен ырларды чертип бурдоо боюнча автордук методумду түзүп, азыркы учурда сонун ийгиликтерге жетишип аткан учурубуз. Анда эмесе менин кандай билимдерим бар, кайсыл жактын кызымын айтып өтөйүн. Мен Жалал Абад шаарындагы Благовещенко деген айылда туулуп өскөнмүн. Номер 16 орто мектепте окуганмын. Ошол эле учурда 5 классымдан 11 класска чейин Глинка атындагы балдар музыкалык мектепте комуз адистиги боюнча билим алгам. Комузду туура карматып, комузду күүлөгөндү үйрөтүп, ноталарды жаттатырган менин Базарбаев Жолдошбай агай болгон. Ал эми комузду жакшы чертип, чоң күүлөрдү үйрөткөн маданияттын мыкты кызматкери Станкулова Фарида. Окуу жайды бүткөндөн кийин Бишкекке келип, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде журналистика багытында билим алганмын. Ошол эле учурда Кыргыз радиосу жана Балдар ФМ радиосунда 5 жыл штаттан тышкаркы кабарчы болуп иштеп, өзүмө чоң бир өмүр бою керек боло тургандай эң мыкты инсандар менен иштеп, алардан таалим тарбия алып, чыгармачылыктын казанында кайнап, музыкалык сонун кечелерди, музыкалык аспаптар жөнүндө сонун передачаларды даярдаганмын убагында. Анан өзүм дагы кырдагым келип, эл алдында сонун ырларымды тартуулайын деп, Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында аваздык көркөм өнөр, комуз менен ырларды чертип бурдоо боюнча 5 жыл билим алганмын. Мен ал жактагы устатым СССРдин эл артисти, Булбулдардын устаты Улукмырза Полотов, Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтобек Асаналиев, Айзада Касаболотова, Бакыт Жакыпов өңдүү бир катар сонун Кыргыздын каймактарынан вокалдан, комуз менен ырлалган ырларды ошол жактан үйрөнүп, чоң бир дүйнөгө аттангам. Ошол эле учурда биздин комуздан белгилүү комузчу, көптөгөн күүлөрдүн автору Нурзат Оразалиева эжеден дагы билим алып калдым.